Сайра Токтогелдиева Кадамжай психоневрологиялык социалдык станционардык мекемесинде башкы ашпозчу. Өлкө президенти Садыр Жапаровдун жарлыгынан кийин күнүнө ар бир киши үчүн 200 сомдук тамак аштын даярдалып жаткандыгын айтат. Ал ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге берилип жаткан тамак аштын сапаты менен көлөмү көбөйтүлүп, жакшыртылганын белгиледи. Эртең менен молочный беребиз, сливочный масло беребиз, сыр, колбаса беребиз, сладкий чай беребиз. Түшкү тамактанууга биринчиге мисалы суп беребиз, макарон суп беребиз, пельмен беребиз, сөзсүз эт менен беребиз. Салаттар берилет, полник, печенье берилет, конфет берилет. Ужинде жумуртка менен беребиз. Суп постоянно жумуртка менен болот да. Социалдык станционардык мекемедеги жашоочуларды тамак аштын жакшыргандыгы кубандырууда. Себеби мурда ар бир киши үчүн 100 сомдун тегерегинде эсептелсе, жыл башынан тартып 2 эсеге көбөйтүлдү. Өзүңүздөр билесиздер, ушул 1-2 жылдын ичинде тамак ашка болгон, продукт питанияга болгон баалар өсүп, ошонун баардыгын ушул биздин жетекчилик эске алып, ошол 100%га көбөйтүп, бүгүнкү күндө өтө жакшы сапаттуу тамак аш берип атабыз. Ушул социалдык кызмат алуучуларга алардын ошол ден соолугуна ойлойм, жакшы тамак жесе, ошол ден соолугу дагы жакшы болот. Мындагы жашоочулар эми күн сайын 4 маал ысык тамак менен камсыз болушту. Өлкө башчынын калктын аярылуу катмарына болгон камкордугуна социалдык кызмат алуучулар кубанып турушат. Проживаю здесь очень давно, и в этом году, слава богу, все. Бул жерде жашаганыма көп убакыт болду. Жана жаңы жылдан бери бизге камкордуктар өзгөрүп жатканына күбө болуп жатабыз. Тамак аш, керектүү буюмдарды убагында берип жатышат. Кадамжай районундагы психоневрологиялык социалдык станционарда өлкөнүн ар башка аймактарынан келген 200дөн ашуун ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген социалдык кызмат алуучулар жашайт. Бактыгүл Мирадилова, Алтынай Шабиддинова, Ислам Толубаев, Нурнюс, Баткен облусу.